Ошентип Ысхак бай адам болду. Анын байлыгы улам арта бергендиктен ал абдан бай адам болду. Анын үйүр майда жана бодомалы, айдоо жерлери көп болгондуктан пелиштиликтер көз арта башташты. Атасы Ыбрайымдын убагында атасынын кулдары казган кудуктардын баарын пелиштиликтер уратып, топуракка толтуруп салышты. Абымелек да Ысхакка «Бизден алыс кет, анткени бизден алдаганча күчтүү болуп алдың» деди. Ошондо Ысхак ал жерден кетип, чатырларын Герар өрөөнүнө тигип, ошол жерде отурукташып калды. Атасы Ыбрайымдын убагында казылып, ал өлгөндөн кийин пелиштиликтер топурак толтуруп салган кудуктарды Ысхак кайрадан казып, аларды атасы атаган аттар менен атады. Ысхактын кулдары өрөөндү казып жатып, ал жерден суусу бар кудук табышты. Ошондо Герардын койчулары менен Ысхактын койчулары «Бул биздин суу» деп талашып тартышкандыктан, ал анын атын Эйсек деп атады. Дагы бир кудук казышты. Ал тууралуу да талашып тартышкандыктан, ал анын атын Ситна деп атады. Ошондо ал бул жерден ары кетип, башка кудук казды. Ал тууралуу талаш болгон жок. Ошондо ал «Эми Теңир бизге кең жер берди. Биз эми жер бетинде көбөйө баштайбыз» деп ал кудукка Рехобот деген ат койду.